Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü, merimdü, urayımdü Allah'tan isminden başlayımın. Salamım жалпы Кыргыз eline, момун мусулман bir тугандарга, Чет областта, Дубанда жашап жаткан bir тугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатуху. Урматтуу Кыргыз элим, урматтуу момун мусулман bir тугандарым, Рамазан айыңыздар менен туткан орозоңуздар кабыл болгон болсун. Жогорку элдик көзөмөл өз кызматтарын аткарып атат. Биздики субботада дагы дем алыш жок, базар күнү да дем алыш жок. Эл үчүн, жер үчүн тытынып иштенип атабыз. Бирок бир айтуучу нерсе, бир көйгөйлүү нерсе, көп жерлерге барып атабыз. 1 жылдан бери, 5 айдан бери, 6 айдан бери налог төлөбөй, чекелерге, скалаттарга барып алып, продуктыларын ошака кылышып, өтүп кеткен товарларын кайрадан упаковка кылып, фабрикаларды, печенье завод, ошол печенье заводдорду ачып алышып, ар жерлерге барып ачып алышып, налог төлөбөй, келсең эле жаңы ачтык дейт, жаңы эле ачтык дейт, бирок кыйла эле продуктларды чыгарып коюшкан, продуктларды чыгарып сатышкан. Келсең эле жаңы ачтым дейт, бирок мен ушу жогорку бийликтегилерге кайрылат элем. Урматтуу Кыргыз элим, урматтуу бир туугандарым, урматтуу жогорку бийликте өкүлдөрү. Биз ушу барган жерлерге, кайерге барса дагы келип туруп силерге такалып атат баардыгычы. Силердин ошо арман кыласыңдар негизичи. Таныш да, баягы таныш билиш, тим койчу, иштей берсинчи, төлөйт да депчи. 1 жылда төлөбөгөн нерсени эми төлөмөк беле. Ошон үчүн мен жогорку бийликтегилерге айтат элем, алмаштыра турган адамыңарды алмаштыргыла, иштей турган адамдарды койгула, биз менен чогуу иштешсин, биз жардам берели. Бири-бирибизге жардам берели, силер бизге жардам бериңиздер, биз силерге жардам берели, анан биз чалсак эле ошол жерге барбай эле койчу, тим эле койчу, тартпай эле койчу деген бир туугандарды айтат элем да менчи. Биз тартпаганыбыз менен, биз ал жерге барбаганыбыз менен Аллах көрүп турат да. Мен ар дайым Аллах Таалага ишенем, бир Алладан гана болот дейт. Мен Аллага гана таянам, урматтуу бир туугандарым. Ага, буга, аяка, бияка такатындай таянбайм. Мен Аллага гана таянам. Бардык нерсе Алладан гана болот. Ооба, биз тартпаганыбыз менен, биз ушу өтүп кеткен сроктогуларды, көп налог төлөбөгөндөрдү биз тартпаганыбыз менен Аллах көрүп турбайбы? Биз тартпаганыбыз мененчи. Биз Алладан коркойлу, Алладан коркойлу. Ошон үчүн мен ошо бир туугандарга айтат элем, биз барган жерлерге толугу менен мындай киргизишпей эле койгула, суранычы. Киргизишпей эле койгула, баары мыйзам чегинде кетсин. Кайрылат элем ушу жогорку бийликтеги ким мени тааныгандар болсо, ошо биз баштаган ишке киргизишпей эле койгула. Раз туура эмес, мыйзамсыз болуп аткандан кийин киришип өзүңөрдүн абириңерди төгүп албагыла да. Биз эми атыңарды атабайбыз, эч качан бирөөнүн абирин да ачпайбыз. Ошон үчүн сөз ээсин таап алсын. Биз барган жерлерге барып киргишип, тим эле койчу, келип сүйлөшөлүчү деген нерсеңерди токтоткула. Алладан коркойлу, урматтуу бир туугандарым, Алладан коркойлу, эртең акыретке барганда жооп берип калабыз. Ошон үчүн биз раз өткөрүп, налогторго, көп жерлерге өткөрүп бергенден кийин иштин аягын апаргыла. Акчасын алып чыгарып бербейчи. Бирок мен силерди акчасын алды деп чыгар деп айта албайм. Кудайым буйрса үстүдөн контролдоп турабыз. Бирок Кыршабайда өткөн токтотойлу, урматтуу бир туугандар. Ушу Кыргызстан ушу Кыршабайда өткөн айынан монуга тим кой, буга тим кой деген үчүн ошон үчүн бизде бюджет нөл болуп кетти да. Ошон үчүн биз бюджетке жардам берели, өкмөт байысын. Биздеги эл бай, өкмөт кембагал. Келиңиздер ушу өкмөттү дагы байытайлы, урматтуу Кыргыз элим. Аман болуңуздар, туткан орозоңуздар кабыл болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатуху.